Мынакей үчүнчү суроо ишеним маселесинде. Башка улут болуп туруп эмнеге арабтарды ээрчишибиз керек? Көп адамдар ушундай ойлойт да, мындай түшүнүккө элек адам. Жооп, жакшылап көңүл буруңуз. Ыйман маселесинде эч качан улутка бөлүнүлбөйт, жана арабтардын бөлөктөргө үстөмдүгү дагы көрүнүлбөйт. Түбүбүз баарыбыз адам ата менен обонеге такалабыз. Жакшылыкта жана туура маданиятта таанылуу үчүн гана улутка таркалабыз. Алланын астында адамдар ыйманы жана илим билими менен такыбалыгына жараша сыйланат. Аткарган жакшы амалдарга карап нурданат, акырет азабынан ыйман гана куткарат. Жалаң уйкаштык болду, жеңил болсун деп. А бирок пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын араб болушу эң оболу Кудайдын жеке тандоосуна барып такалат. Демек пайгамбар эмнеге араб болду деген сөз Кудайдын тагдырына кийлигишүү болуп саналат да бул. Кайрадан, а бирок сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам араб болушу эң оболу Кудайдын жеке тандоосуна барып такалат. Экинчиден, асыл пайгамбарыбыздын тили эң аздектүү, таза жана бай тил болуп саналат. Ошол себептен күчтүү, кудурети күчтүү Кудайдын эмеси. Ошол себептен Куран араб тилинде түшүрүлүп, натыйжада ааламга нур болуп таркалат. Үчүнчүдөн, бул нерседе кудуреттүү күчтүү Кудайдын сыноосу байкалат. Кем акылына салып бөлүнсө, акыйкатты жектегени жана жакшылыктан четтегени, муратка жетпегени да ошол. Алла Таала кимдин көкүрөгүн ачып нурга бөлөсө, акыйкатты туура кабылдап ага эргешет, алар эки дүйнө бактысына кездешет. Жаратканга эмнеге пайгамбарды араб кылдың деп суроо берилбейт. Маселенин түйүнү эч качан ыймандын жарыгысыз, жалгыз акыл менен ченелбейт. Ошол себептен ынсапка ыктап, көөдөндүн сокурдугунан алысташ керек, ыйман жолун туу тутуп, акыйкатты издегенден талыкпаш керек. Демек бул Кудайдын каалоосу.